Эфирде өлкөлүк тартип бузган жарандардын иш-аракеттерин жана мыйзам бузуу фактыларын чагылдырган ТВ кайгылуу программасы. Студияда мен Калибек Саңкыраев. Саламатсыздарбы? Жогорку кеңештин депутаты эл өкүлүбү же эл душманыбы? Так ушундай түшүнүксүз окуя өткөн аптанын аягында Борбор калабызда орун алды. Депутат Камчыбек Жолдошбаев курулуш базарына келип сатуучуларды кубалап, жаңжал чыгарган. Ал гана эмес, ишкерлердин биринин ири суммадагы мүлкүн көтөрүп кеткен. Окуя болгон жерде биздин чыгармачылык топ дагы болуп келди. Базар ээси жер ээси менен урушуп жатканына жөнөкөй себеп бар. Бири ижарага жерин алып, курулуш базарын уюштуруп акча табуу аракетин көрөт. Ал эми жер ээси келип, мен бул жерди башкаларга сатып ийдим, чыккыла деп кубалайт. Албетте биринчилери макул болот. Болгону убакыт сурап, кетирген чыгымдарын кайтарып берүүнү өтүнөт. Эки жак макулдашып алып, биринчилери көчүп чыккыча жер ээси кайра келип, муштумун түйүп кубалайт. 2009-жылдан бери ушул территорияда биз Камчыбек Жолдошбаевдин жеринде аренда төлөп турабыз. Анан 1 ай мурун, 1,5 ай мурун бизге айткан көчүп кеткиле деп. Көчүп кеткиле деди. Көчүп кеткен ошол территориянын ичинде эле бизге башка территория көргөздү. Кызы келип, Наргиза аттуу кызы көргөздү. Кызы көргөзүп ушул жерге көчкүлө деди. Биз ал жерге барып көчүп, куруп 90% бүткөндөн кийин Камчыбек Жолдошбаев өзү келип, кайра мени сөгүп, уруп, балдары менен келип, менин товарларым ыргытып, көрүнгөн жака, ошол мусор бар эле, ошол жака ыргытып товарларымы. Андай кылбагыла деп мен тартыштым, менин балдары мага кол көтөрдү, жанында жүргөн шофер балдары. Эмне талап кылып атат? Эмнеге сизди көчүрсүн деп атат? Бул жерде эмне кылам? Бул жерди талап кылган себеби, угушубузча, ал жерди мен көчүп барган жерди ал жерди сатып берген имиш башка бирөөгө. Негизи ошо жана ижарага алган эмең, ижарага алган кандай келишим менен ижарага алгандар, канча убакытка деп? Ижарага алганыбыз кызы менен сүйлөшкөнбүз, договор мындай. Юридический эмес, түз эле барып, адам менен адам сүйлөшүп эле барып, бизге айткан көргөзгөн жерине биз кургула деген, кургуп, ал жерге биз 260 000 расход кылдык. Бүт навести курдук, куруп бүткөнүбүздөн кийин Камчыбек Жолдошбаев кайра келип, ал жерди бизге буздуруп, балдары менен келип, мен товарларымды ыргытып, сындырып, мен анга каршылык көргөзсөм, балдар мага кол көтөрдү. Ошо мен айттым, жакшы айттым, мен чыгып кетем бул жерден десем, ошо ага дагы эме кылбастан, балдар менен келип кол көтөрүп, биздин товарларды ыргытып атат. Арыз менен кайрыласызбы? Арыз менен кайрылам мен Жолдошбаевдин өзүнө и балдарына, мага кол көтөргөн. Жалгичи районунун Акунбаев көчөсүнүн ылдый жагындагы бир канча гектар жердин ээси болгон Жогорку кеңештин депутаты Камчыбек Жолдошбаев же анын туугандары ээлик кылган жерде мынтип эч кандай документи, келишими жок. Салык төлөбөстүн айласы болуппу, ооз эки келишим менен ижарага берип, анан кайра иштейин дегендерди келип кол көтөрүп кубалап салуу аракетин көрөт. Кыздың кыл деген ол жерде. Кур деген. 260 000 расход. Мен алып берейін ақша. Бар, киттен сор. Çok da kitten sor. Erkekçe söz borç verir. Adamlar şey. Sen burayı ne kadar dedin? Buraya genci kurumla Tarttım. kim gelir? Ya az televizyona gelet mi? Televizyona çıkırdım hazır. Ayıp ettin beni. Ben prosto. Koy. Kime? Kim şey? Kim boldu? Kızın kuru öldürdü. 260 000 rasvat kursam. Sen getir. Oradan. Senin kızın acı. Ne oldu? Ne? Ne oldu? Ал гана эмес, мынтип ишкерлерди депутаттын жан-жекөрлөрү ур токмокко алган соң, соодагерлердин биринин болжол менен 50-60 000 сомдук сатыкка коюлган буюмун жүктүү алып кетет. Жолдошбаев Камчыбек мына келип алып, биздин товарларды алып, мынтип алып качып, колдору менен ташып, алып кетип атат. Эч тынчтык бербей атат. Өзү мына бу жерде 570 отурат. Кимдин номери?
Биздин магазинди бузуп, өрттөйм деп коркутуп, ар нерсе кылып атат. Биздин бар жокто өрттөп пачаңын чыгарып. Мына эми качып кетип атат. Акырын мен тартканды көрүп, Эл өкүлүнө ал жетпеген ишкерлер анан биздин чыгармачылык топко телефон аркылуу байланышып, ордуна келип болуп жаткан окуяны чагылдырып берүүнү өтүнүшөт. Биздин чыгармачылык топ келген соң ишкерлер тартип сакчылары менен баарлашып жаткан учур экен. Эң кызыгы Камчыбек Жолдошбаев жигиттери менен курулуш базардан башка жерине барып туруп алыштыр. Алгач биз келгенде аны кетип калыптыр дегендер мынтип бат эле жашынып алган депутатты таап аларыбызды билишпесе керек. Талаш болуп турбу бул жакта ошондо? Жок, талаш Кимсиз? Жок, сиз Жок, кимсиз? эмне таптатасың? Ким уруксат берди сага? Мага мыйзам уруксат берген. Кайсы мыйзам? Кана мыйзам? СМИ деген мыйзам. Давай. Удостоверениени көрсөтөм. Сиз кимсиз өзүңүз? Таныштырып коесузбу мага сүйлөп аткандан кийин? Охранник. Бул эмне частный? Иә. Охранник. Охранник. Ой, байке. Көрдүңүзбү? Эмнени? Удостоверениемди. Жок. Тааныбайм. Мына караңыз, көрүңүз жакшылап. Кетти, эми жаппай эле коюңуз. Ушунчалык кайтарасызбы? Иә. Ушунчалык кайтпайм. Канча төлөп берет сизге ушунчалык? Төлөйт. Болду, кетти байке. Камерага тоскоолдук кылган билесизби? Мыйзам боюнча Мыйзам боюнча эмне болот? Иә. Жоопко тартылып каласыз. Жоопко тартылып тоскоолдук кылганда. Сен мен биздин территорияга келип бардың да? Сиздин территорияңызбы? Документиңизди көрсөтүңүз, сиздин территорияңыз. Охранник миллион. Охранник деген документиңизди көрсөтүңүз. Болду да. Кимди урду? Ким? Кайсы? Тетигиби? Арыз жазасыңбы? Азыр милиция келгенде арыз жазып койгула, мен номерлерин бүкемесин бетин топ коюн. Эски больница мындай, нижний жак. Кесиптештеринин жөө жүргөнүн көрүп уялган депутат бизден да уялып кеттиби, Айтор качып кутулду. Кароолчусумун дегендери аны тасмага түшүрүп алышпасын деп үстүңкү кийимин чечип алып, жаап, депутатты өтө мыкты коргоп беришти. Биз өз кезегибизде депутаттын журналисттерден качканын түшүнбөй калып бердик. Көпкө күттүрбөй анан демейде келбеген тартип сакчыларынын 3 тобу келди. Бири биз келгенде жүрсө, экинчиси Кайгыл милициясы келип, үчүнчүсү Ленин райондук ички иштер башкармалыгынан келип, териштирүүлөрүн башташты. Анан кайгылуучулары жабыркагандарды аталган райондук ички иштер башкармалыгына арыздарын алуу үчүн жеткиришти. Биз куруп бүткөндөн кийин тиги Камчыбек Жолдошбаев келип, буз деп сөгүп, уят сөздөрү менен балдары менен келип товарларын бургутуп, мына үстүлөрүн бузуп. Бул жака арыздануучу менен бирге окуянын күбөлөрү дагы жеткирилишкен. Алардын дагы түшүнүк каттарын алып, жогорку кеңештин депутаты келип, эмне деп айтып, эмне кылып кеткенин сураштырып жатышты. Урган жок бетке. Бул жактарга урду, буттарга тепти.
Айтымдарында Камчыбек Жолдошбаев ызы чуу салып, маал менен бул курулуш базарына келип кетчү. Ал келгенде соодагерлердин көбү иштерин токтотуп качып кутулушчу. Бул жолкусунда эл өкүлүнүн жанындагы жигиттери кол көтөрүүгө чейин баргандан кийин чыдабай жалпыга маалымдоону туура көрүшкөн. Кантсе да бул күнү депутат балдары менен бирге ишкерлерге кол көтөрүп, кымбат мүлкүн алып кеткендиги үчүн арыздар менен түшүнүк каттар жазылып тарап кетишти. Бирок бул окуя муну менен гана чектелип калган жок. Бул окуяны чагылдырып биз келгиче күбөлөрдүн бири чөнтөк телефонуна тартып алган тасманын кыскача бөлүгүн интернет булактарына анонс катары чыгарганыбыз чырдын уландысы болду. Бизден качып кутулган депутаттын өзү, анан жакындары өздөрү бизге түз чыккандан коркушканбы же уялышканбы, ошол жакта жабыркаган ишкерлер аркылуу чыгып тасманы өчүрдүр аракетин көрүп жатышты. Албетте биз эфирде даяр болгуча деп убактылуу өчүрүп дагы көрдүк. Бул кадамдын жардамы менен Жогорку Кеңештин депутаты Камчыбек Жолдошбаев болбосо дагы анын кызы Бишкек шаардык кеңештин депутаты Наргиза Жолдошбаева менен ишкерлердин биринин жолугушуусуна күбө болдук. Айтымдарына биздин тасманы убактылуу өчүргөнүбүздү билбей, биротулуу өчүрдү дегенде кабыл алып, буга чейин атасы күчкө салып алып кеткен мүлктү кайтарып берүүнү көздөшкөн эмиш. Алгач жолугушууга кимисинин билбей миши кылып, аты жөнү белгисиз жардамчысы келип, анан шаардык кеңештин депутаты Наргиза Жолдошбаева өзү дагы келди. Кандай иштебиң? Эми ошол, мен просто сен деле түшүнүп калдың го. Тиги просто проблеманы чечиш керек и всё. Теманы жабыш керек. Башка эч нерсенин кереги жок. Тиги эмелерден муктардан алып койдук, бир бала чыгарыптыр. Мындай да, айтып атпаймынбы? Бул нерсени биз заказ кылган жок. Мен тиги балага чирес чыктым. Анан чыгып сурандым. Рачка, мен просто эч кандай эме жок. Ал жерде просто баягы ачуу немесин болуп калды. Анан мен баягы тартып бирөөгө чыгарыш эмес эле. Баягы тарт дегенин негизи тиги иши сөгүрүү деген да. Анан баягы мындай туруп тартчы мындай дегенде анан учпай калды да. Анан мен эфир кылып атпаймынбы? Ага чейин вообще мага повод берген жок. Антемин, тинтемин, жыртамын билесиң го? Баягы телефондо бул телефондон сүйлөштүргөн да. Мен билбей эле бул экен деп, алло десем, эшек деди да менчи. Өзү мени тааныбайт. Мындай көргөн эмес да, как бы. Сүйлөшкөн. Эшек. Сен антемин, минтем деп эле эметип кетпеди. Анан ошого тепте Наргиза эмне деп атат? Бул жерде Наргизанын да күнөөсү жок, чын күнөөсү жок. Ал ошол жерге Наргиза өзү айткан, шекер түзүлмөшү чекрак, эчким ошентсе содардын өзү көрүн депчи. Баазын деле ошо баазын уруп койдон калтыралы пока что депчи. Анан мен таарында калышып эме кылабыз деген эмеде үмүткөн да. Наргиза шеп болгон бөлөк жерди бөлөк берген экен да. Анын биз да билбейбиз, Наргиза да билбейт да. Мен азыр келгеним ошол да. Ошол да. Раз мага эртең кечип берсин. Мен, короче, буларды тааныбайм, булар мени тааныбайт. Вот ошол. Силер неме расатаңыздар 55 миң алган, а? Так. Мен аны дагы ошол комплекс эмеден кемитсин. Мейли. Хорошо. Сен айтасың 5 саатка. Канча 5 саатка барасың азыр? Өткөндө көрүп калып кандай болду? Кетип калдым, учурашпайт. Учурашпагандан эмес, мен просто лишний сөз болбосун деп кетип калгам да. Мен каяктан билдим ал? Мен жакшы сен громкоговорителде эметкен экенсиң. Мен жакшы эле сүйлөдүм го. Байке, сөгүнбөң. Сиз мени тааныбайсыз дедим, деп. Мен телефондон чалып мага. Мен бу экен деп атпаймынбы? Алло деп. Чалчы деп да. Тиге жолугай деп келделе. Сүйүктөр басып кетти го десем, анда чалчы деди анан. Ана? Громко коюп койду да. Укпайт громко. Анан? Анысы сүйлөштүктөр. Кандай сүйлөдү? Баштаганда эле көрдүң го? Байке, чек байке, эметпеңиз десем эле. Шакал деди да. Зачем алол? Насай. Это он же был, да, который говорил, да? Нет. Не он был? Нет, он вообще командировкадан келди. Жаңа жолду.
анан жолучу бар эле мен чогуу алып кел деп эле айттым. Просто эми баягы өзүң билесиң го. А так ошол мен сүйлөшкөнүм ошол эле Наргиза телефондо деле сүйлөштүк. Ну да, сүйлөштүк ошол. Мен просто айтып атпаймынбы? Я не знаю, на данный момент ситуация сейчас кандай болуп атат? Ситуация эч кандай болду, эч нерсе болгон жок. Нет, в смысле того, что там что-то наши что-то силердин оокаттарыңарды алып куда-то Да. выгрузили, куда-то Да, забрали. вот кечээ баягы эменин жанжалдын себебин айтып коеюн. Мен турмушта футбол ойноп аткам. Жана сен айттың го, баягы здоровый бала деп. Ал мен чоң акемдин баласы, мен почти бир тууган иним. Перерыв баягы оюн бүткөндөн кийин сагам бир 10 звонок. Эме болуп кетти баягы, бүт бир очко бар. Алло деп салсам эле, Бuyakta Kamçıbek Baki gelip bizi onu tepkileyip ballarının tavalar taşıdı. Ладно, Баки, это все. Я понял, мен просто мен саған, мен баяғы, анын тияққа барғанын сенен айтып атпаймынбы? Эми мейли, бул жерде баяғы Наргиза, сен билбеген көп нерселер бар. Биз 10 жылдан бери иштедик. Жердечи. Мен мындай Барын эле билем. законопослушный болуп эле, анча-мынча мындай эме болбосо, айттым го Алымбек Байке менен 6-7 жыл иштедик. Менен иштештик. Анан Ладно, Бай, у меня сейчас времени мало, Нет. ты его подтр. Хорошо, Вы мне скажите, менин товарларым кайда беришиңиз керек, это раз. Анан жанагы өзүң мы жөнүндө обсуждали уже мы с вами по телефону. Вы мне обещали убрать все видео. Нет, убрали? А как беспредел кежиде жүрөт го? До сих пор эле жүрөт? Нет, мен тиги балага таап, именно через собой. Я даже пробила, кто это снимал, кто это запускал. У меня тоже своя честность. Да, конечно, азыр 21 век. Конечно. А мен тиги суранып убират кылдырдым. Мен айттым, биз чечип алдык, все там. Лишний Как видео. свои часы так держишь, ты как будто читаешь. Вот, автор, я не знаю, автор же вот же беспредел KG, им закидывают, они этот выпускают. Нет, Они там мне-то информацию не дадут, это вы должны спрашивать, как потерпевший. Я же вам уже по телефону объясняла. Нет, баягы кайсыда эле, баягы эмедеги сен айт, ким азиат деди? Азия, да. А- Ой, там их же много же. Нет, ошол азиаттыгасы байке дегенмен мен через таптым. Аны таап, Анан не дейт ал? салып, міне бесилишип алдык. Как бы эмени тигин убират этип кой. Мен тиги баягы ачуу менен келип, тиги Санжар Калматай и Азиат. Нет, Экөө чыгашыптыр, да? азиатка мен айттым, аны убират этти го беркемеден. Кайсынан билбейм. НТФ телеканал Да. Азиат и Санжар Калматай. Аны убират эткиздим го мен. Нет, алар не выбраны. Вот, мага лично мен салып, текшемин дедилер, мен баягы балдарга айттым, мага кетчи десем, убрали деп айтты. Нет, мы же с вами, помните, я вам говорила, батырақ алдырбасаңыз булдан таркап кетет деген. Сен айтканы мен эртеси эле болгом, таркаган эртеси эле мага мен өзүмө азыр как-то неудобно болуп атат. Туугандарым чалып, жакшы элесиңби, тынчсыңбы? Уже как салаваттан чалып атат. Мен просто эми баягы эмне да Наргиза, сен менен биз мындай сүйлөштүк эле го. Вот сен менен жакшы сүйлөшкөн башында эле. Сен менен мындай эмескен жокмун. Атаң характер ошондой экен, как бы. Өткөндө телефондо мен тааныбай туруп сөккөндө деле. Камчыбек Байке, сиз чоң кишисиз. Сиз мени тааныбайсыз. Туура эмес мени сөгүп атасыз. Шакал деп ошондо да эмес. Бишкек шаардык кеңештин депутаты Наргиза Жолдошбаева атасы чак түштө 60 000 сомдун мүлкүн алып кеткен ишкер менен бир топко чейин сүйлөшүп жатышты. Экөө бири-бирин жакшы тааныйт экен. Бирде күлүп, бирде урушуп болжол менен 10 жылдан бери ооз эки келишим менен иштеп жүргөндөр маселени чечүүгө аракет кылып жатышты. Акыры мыйзамсыз чыгарып кеткен мүлктү кайтарып беребиз деп Камчыбек Жолдошбаевдин кызы убадылап тарагандай болушту. Бирок бул жолу ушудан кийин бүгүнкү программа даярдалып бүткүчө ишкер менен байланышуу мүмкүн болгон жок. Андыктан мүлкүн кайтарып алдыбы же жокпу так айта албайбыз. Бирок жогорку кеңеш менен шаардык кеңештин депутаты ооз эки ишмердүүлүк кылгандыктан мыйзамсыз иштерин каржы полициясы бул жер кимдин атына катталганын, анан ал жакта документке ылайык базар барбы жогун, салык кызматына бул базардан салык түшкөнбү жогун текшериш керек. Анткени жогорку кеңештин депутаты Камчыбек Жолдошбаев 2018 жылы тапшырган декларациясында миллион сомго жетпеген айлыкты бир жыл ичинде таап, 40 чарчы метрге жетпеген батирим бар деп гана көрсөткөн. Бул бир канча гектарды ээлеген курулуш базардын жери албетте көрсөтүлгөн эмес. Ал эми бул күндөрү болуп өткөн окуясын Ички иштер министрлиги дыкат иликтеп, коомчулукка жооп берет деген үмүттөбүз. Болбосо эл өкүлдөрү эл душманы болуп бараткандай.
Эскерте кетсем, ушул сыяктуу окуяларга жана башка мыйзам бузуу фактыларына күбө болсоңуздар, анда төмөндөгү номерге чалып же WhatsApp аркылуу баардык фото, видео материалдарыңыздарды жөнөтсөңүздөр болот. Көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар.